Адамдар бул дүйнөгө өкүнөт. Жашоосуна, тагдырына кап, мындай кылбай. Намаз окулбай өтүп кетти бир күн. Бир күн намазсыз өтүп кетти өмүр. Адам калп айтпашы мүмкүн, ууру кылбашы мүмкүн, жаман иштерди кылбашы мүмкүн, зына кылбашы мүмкүн. Бирок субханалла жакшы иштерди кылып атат бул. Бирок ал намазды калтырган себебиненчи, бул ишин үчүн сообун алат. Бирок эң биринчи сурак намаздан болот да. Эң биринчи сурак намаздан болот. Эгерде сени менен мен намазым туура өтүп кете турган болсо, туганым, анда калган нерсе өкүнбөй эле койсо болот. Анткени калган нерсенин баарын ушул амал жаап кетет. Ушул амал басып кетет, субханалла. Билесиңерби, намаз окуган адамдын жүрөгү тынч болот. Намаз окуган адам үмүтү чоң болот. Намаз окуган адамдын жүзү жарык болот. Намаз окуган адамдын үнү алыс жакка жетет. Намаз окуган адамдын жүрөгүндө баатырлык болот. Намаз окуган үй бүлөнүн, эркектин үй бүлөсү тың болот, жакшы болот. Билесиңерби, үй бүлө сен намаз окусаң, сенин балдарың тың чыгарын унутпагын. Анткени сенин намаздагы саждаң ушундай сажда, субханалла, сенин жети урпагыңды оңдой турган сажда. Жөнөкөй эле сажда эмес ал. Намаз окуган адамдын жора жолдоштору өзгөрөт. Шайтан качып, анын ордуна периштени ээрчип жүргөн достор пайда болот. Намаз окуган адамдын катыштарычы жөн эле катыш болбойт, ахиреттик катыш болот. Эми намаз окуган адамдан Аллах ыраазы болот. Периштелер тегеректеп алат. Намаз окуган адамдын бул дүйнөдө оору келет, бирок ага рахмат болуп келет. Тездик менен айыгып, Алла Тааланын канына жаңы кан, этине жаңы эт, сөөгүнө жаңы сөök берет Аллах. Намаз ушунчалык деңгээлде турган. Адамдар өкүнө турган нерсе ушул экен. Бул дүйнөдө намазсыз өткөргөн бир күн аттың дүйнө, ey Алла. Адамдар кыямат күнү ушундуп жашабай эле койсом болмок экен деп айтат экен.